Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубачтан. Менин атым Искендер Шашев, саясаттануучу жана экономист. Кечээ мен убада кылгандай, кечээки роликте ошо серепчилер менен орусиялык кесиптештер менен кат алмаштым. Анан Орусиянын эмне үчүн толук кандуу түрдө Орусия эмгичекте Украинаны басып ала элек деген суроону бердим да. Акыркы ошо кулжа айда, кулжа бул июнь кыргызчасына, бүгүн ошо биринчи теке деген кыргызчасы июль, айдын аталышы. Ошо кулжа айынын акыркы күндөрү Украина терең Орусияга соккуларды жасады. Ал соккулардын натыйжасында аябай көп мындай чоң стратегиялык объекттерге тийди да, ошо украиналык соккулар, дрондору, ракеталары, фламинголору. Ошол кулжа айында мисалы үчүн космос байланышка согушту украиналыктар. Бул жерден Дубна жана Владимир деген эки космос центр бар болчу. Мисалы үчүн бул Илон Масктын Starlink деген системасына окшош системалар болчу. Рассвет деп аталган долбоор. Ал рассвет ушундай Орусиянын бүт аймагына жана ошол алга керектүү аймактарга интернетти, байланышты таратмакчы. Мисалы үчүн украиндиктер ошо Starlinkти колдонуп, бир кездерде бүт Орусиянын флотун, Кара деңиз флотун суу астына чөктүрүштү. Ошол бүт бектер менен, же болбосо безэкипажный катер деп коет, же болбосо мындай айтканда кыргызча суучулсуз кайык да. Ошол суучулсуз кайыктарга Starlinkтерди орнотуп, Одессадан атып аларды 500 000 километрге чейин айдалат алар. Барып туруп ошо бүт акырындап Орусиянын бүт Кара деңиздеги чоң кемелерин чөктүрүп салышкан да украиндиктер. Ошону көрүп орусиялыктар ошол эле Starlinkтерди колдонуп башташкан фронтто. Starlinkтер аябай сонун Орусиянын аскери күчтөрүн башкарганга жардам берген жана Украинаны жеңе баштаган да. Анан кийин акыркы ошол бир жылдай болуп калдыбы, бир жылдан аштыбы, Илон Маск ошол Starlinkтерди өчүрө баштаган Орусия үчүн. Starlinkтерди өчүрө баштаганда орусиялыктар байланышсыз калган. Роспотребнадзордо баягы Дискордко тыюу салгандан кийин аяктан Дискордту колдонуп турушкан да орусиялык аскерлер. Ага тыюу салгандан кийин кайра координация, аскер менен башкаруу татаалданып, алар кайра жапа чегишкен орусиялык аскерлер. Анан ушул өзүнүн долбоорун, ушундай эле интернеттин байланышын түзгөнгө аракет кылышып, ушул рассвет деген долбоорун башташкан. Жана ошол космопортторун спутниктерди жибере башташкан, спутниктерди чыгара башташкан да. Анан ошол спутниктерди жасай турган, мисалы үчүн Марк 4 антеннасына 21-22 кулжа айынын күндөрү украиндиктер ракеталар, дрондор менен атты да. Атып туруп ийгиликтүү аябай кымбат жабдууларын жок кылды. МиГ-31 учактарын да атты да. Ошол мисалы үчүн космоска түз байланышы жок болсо деле стратосферадан Искандер-М же болбосо Кинжал деген ракеталар менен, гиперүндү ракеталар менен. Нак гиперүндү ракетанын ылдамдыгы 8 мах болуш керек да, 8-7 мах. Бул Искандер же Кинжал ракеталарынын ылдамдыгы 5 мах да, гиперүнгө жетпей калат, бирок жакын. Анан ошол Белбек деген аэродромуна сокку кылышты украиндиктер. Буга чейин Энгельске сокку кылышкан, баягы анан Жүргөмүштүн желеси деген да атайын операциясын жасашкан да. Ошо менен дагы көп стратегиялык бомбардировщик Ту-34тү жок кылышкан. Ошентип украиналыктар ушундай соккуларды өткөрдү, аябай мындай дерзкий, резкий соккулар, аябай мындай катуу, мындай сезимдүү да, мындай маанилүү соккулар жасашкан. Анан Керч көпүрөсүнө дагы экинчи соккуну аракет кылышты. Биринчи соккуну 25-жылы кылышкан, 1100 килограмм тротил менен Маричка деген дронду алып келип, Маричка суу астына сүзгөн дрон. Ошол Керч көпүрөсүнүн Крымга кеткен, Орусия курган, 2019-жылы куруп бүткөн, $4 миллиард кеткен көпүрөнүн ошо баягы бутуна пролет деп коет, кармаган, бетондон жасалган, ошого жардыруу кылган. Бирок ошол кезде авариялык абал жарыяласа дагы орусиялык инженерлер ал нерсени калыбына келтиришкен, кайра мост иштей баштаган. Азыр да ушундай соккуну жасаганга аракет кылышты. Логистиканы ошо Крымды толугу менен кыркканга, азыр украиндиктер ошол Крымды бүт камсыздоолордон кыркып атат да. Крымдан жан талашпагы келип үй алган, кире калган ошо 1 миллионго жакын орусиялыктар качып атат кайра. Анан ошону Крымдын толугу менен ошо камсыздоодон кесип, изоляция кылып туруп, кансыз басып алабыз деп атышат да. Согушпай туруп эле, мындай жер аскерлерин жөнөтпөй эле басып алабыз деп украиндиктер ушундай аракеттерди кылып атышат. Анан албетте орусиялыктар кайра координация, спутник байланышынан айрылды деп айтып жатышат украиндиктер. Бирок орусиялыктар айтып атат, жок, анча жабыркаган жок деп. Бирок кантсе дагы ушундай сокку аябай дерзкий болду да. Анан суроо туулуп атат да, эмнеге
орус ошо толук күчүн жыйнап туруп украиндиктерди басып албайт деп ушундай суроо болот да. Мага деле комментарийден жазып атышат кээ бир комментаторлор, айтып атышат: Орусия толук күчтө согуша элек дейт, Орусия дагы эле аяп согушуп атат дейт Украинаны. Анан мага да ошол суроо кызыктуу болду да, эмнеге де ошондой деп. Биринчиден ошол ички дүн продукциядан аскердик чыгымдар план боюнча 6-7% болчу, жалпы экономикасынан ИДПден да, Орусияныкы. Факт боюнча 7%га чыгып кеткен 25-жылдын аягында. Анан азыркы ошол 26-жылдын 1-3 айлыгында ушул үлүш 9-10% болуп кетти да, жалпы экономикасынан Орусиянын. Элестеткиле, 10% жалпы килейген Орусиянын экономикасы согушка кетип атат да. Эми килейген десем, бул 2-3 триллиондук, 2 триллиондук доллар менен эсептегенде ички дүн продукциясынын көлөмү да. Анан ушул темпти сактаса 10%га чейин жетет да ушул жылдын астында. Бул деген мамлекеттик Орусиянын бюджетинин 38%, 40% да. Элестеткиле, 5тен 2 бөлүгү Орусиянын бүгүн экономикасы, бүт мамлекеттик чыгымдар согушка кетип атат да. Коопсуздукка кетип атат, элестеткиле. Бул жерде эмнеге ошо толук мобилизация кылат? Мисалы үчүн, СССР курулуп жатканда, биринчи дүйнөлүк согуш бүткөндө, революция болуп кеткенде, 1-февраль буржуаздык революция, анан октябрдык коммунисттик революция, большевисттик революция болуп кеткенде, ал жерден ошо Орус империясынын ар кайсы кычыктары өзүнүн эркиндигин талап кылышкан дагы. Мисал үчүн, ошол кезде Чыгыш Түркистан мамлекети түзүлгөн, же болбосо Түркистан мамлекети, Түркистан автономиясы деп. Бул биздин ата бабалар баягы өзгөчө бөлүнгөнгө аракет кылышкан. Дал ошондой эле Украинада бөлүнгөнгө аракет кылган. Финляндия ийгиликтүү бөлүнүп кеткен Орусиядан. Курлянское княжество деп, Финляндия деп алып калды. Анан ошол биз карап турган Украинада азыр талкуулап турган алда ошол жерден Махно, Петлюра дегендер пайда болуп, анан Деникиндин адмиралдын кишилери качып баягы. Ошол кезде дагы Унсо пайда болуп, Бандера, Шухевичтер пайда болуп, ошол Украинанын өзүнүн мамлекетин курууга согуштарды баштаган дагы. Ошол кезде ошол Петлюраларды басыш үчүн Советтер армиясы кичинекей 300-400 аскер менен келгенде утулушкан да, жаман утулушкан Украинадан. Анан аны такыр канча жолу ошол РСФСР кийин СССРдин аскерлери басам деп аракет кылбаса, эч бир баса алган эмес да. Анын акырында чоң мобилизация кылып туруп, 4 миллион аскерге чейин жыйнап туруп, ошо басып алышкан Украинаны. Дал ошондой эле азыр, мисалы үчүн, Орусиянын жалпы армиясынын саны 2 миллион кишиге жакын. Анан мобилизацияда булар 30-40 миң кишини ошол ай сайын жыйнап турушат да. Жалпысынан ушул мурунку жылдагыда 90 миңге аз, бирок тартып атышат да. Азыр мобилизацияны Пензада мисалы үчүн кылып, Украинада да мобилизация бар. Жашы ошол армияга жетип калган балдарды бусификация кылып атат Украинада. Дал ошондой эле, мисалы үчүн, Орусияда азыр Пензада да башталды бусификация. Ушинтип мурун контрактка акчага чакырса, азгырса, кишилер келсе, азыр Орусияда Пензада мисалы үчүн бүт эркектерди ким болбосун кармап алып, ушундай киргизип атышат да, баягы бустарга согушка катыш деп контрактты күчкө салдырып жазып, 2 миллион 400 миң рубльден төлөп, андан 300 миңден которуп турабыз карточкаңа деп, кээ бир командирлер анын акчасын тартып алып атышат, мисалы үчүн Орусия армиясында. Бирок көбү ушундай келип атышат да. Анан албетте негизи эмнеге баары бир тоталдык мобилизацияны жарыялашпайт да. Мисалы үчүн, Сталиндей чыгып алып, баягы Москва деп тотальная мобилизация, они вставай на волна народная деген сөздөрдү айтып, мисалы үчүн 4-5-10 миллион кишини мобилизацияга келтирип, анан эмнеге булар Украинаны баягы РСФСР басып алгандай, анан кийин ошол Украинаны Гитлерден алып алыш үчүн 4 миллион киши Кызыл армияны жибергенде ушундай масштабта эмнеге булар кылбай атышат ушул жумушту. Бизде дейт ошол ВЦИОМ жана башка социалдык изилдөөлөрдү жүргүзгөн институттар бар дейт. Алар ошо сурап атышат дейт, ошо жалпы калктан ушундай мобилизация болсо, силер мобилизацияга макулсуңарбы, эмне болот десе, аяктан ошол жыйынтыктар мындай чыгып атат дейт. Каршы чыгабыз деп эл дейт, барбайбыз дейт. Мобилизацияга катышкан адамдардын үлүш ай өтө кичинекей болуп атат дейт. Андан сырткары дагы социалдык жарылуу болгону жатат дейт да. Ошол эгерде жалпы мобилизацияны жарыяласа, ким билет, балким Зеленский да ошол Путинге өчөшүп, ага да мисалы үчүн Марк Рютте жана башка ошол Евробиримдиктин аткаминерлери айткан,
согуштан жеңиш үчүн сен деген бүт ушул 18 жаштагыларды согушка тартышың керек, ал боюнча жалпы мобилизация мыйзамын кабыл ал дегенде Зеленский да ошондо баш тартып койгон. Жок, биз андай кылбайбыз. Бизде азыр резервисттер менен деле мындай сезондук призывке келүүчү балдар эле жарайт. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионго чейин дейт качып кетти дейт Евро биримдикке ошо украиндиктер. Бирок ошол курактуу 18 жаш курактуу балдар бар дейт, ошолорду эле колдонобуз деп жанакындай бусификацияны улантып жатышат да Украинада. Путинге өчөшүп, Путинге теңелип, Украинада жалпы мобилизацияны жасабай атат да. Бирок Путин ошол саясий тобокелдикти көрүп, ошол социалдык ар кандай сурамжылоолордун натыйжасында ал да жалпы Орусияда мобилизацияны жарыялап атат деп менин кесиптештерим айтып атат да. Анын экономикада ашыкча ысып кеткен дейт, бюджет тартыштыгы болуп атат, инфляция жогору, бизден ылдыйраак инфляция, бирок Орусия масштабына бул килейген инфляция болуп атат. Анткени жанакындай акчаны басып чыгарып, алардын баскыч станогу ошол акчалар кирип атат, тим эле баягы согушка кетип атат экономикага. Ал болсо чоң инфляцияны жаратып жатат да. Анан өсүш дээрлик токтоп, анан адистер, серепчилер айтып атат экономика боюнча ошол 2026 жылда ИДП аябай төмөндөшү күтүлүүдө, ошол минус 5-6-7 триллион рубль болушу мүмкүн дейт дефицит. Андан да чоң болуп кетиши мүмкүн дейт. Ошон үчүн толук күчү менен Орусия эмгичекти согушун баштай элек деп айтып жатышат да кесиптештер. Биз али баштай элекпиз деп 22 жылы айтышкан болчу ар кандай пропаганда мындай күчтөрү да Орусияда. Жалпы мобилизация эмгичекти жок, 41-42 жылдагыдай тоталдык чакыруу жүргүзүлгөн эмес. Кремль ачык мобилизациядан качып жатат деп айтып атат кесиптештерим. 22 жылдагы жарым-жартылай мобилизация элдик массалык нааразычылыкты жараткан дейт. Ошон үчүн эгерде дейт азыр ошол Владимир Путин же болбосо анын жанындагы элитасы, коргоо министрлери жалпы мобилизацияны жарыяласа дейт, бийликтен айрылып калат дейт, саналуу күндөрдө дейт да. Азыртан баштап армияда ар кандай сөздөр сүйлөшүлө айтыла баштады деп айтып жатышат да. Ошону айткан жанакы Лунин Путинге каршы чыгып айтып, Владимир Владимирович мага түз эфир бергиле, мен айтайын, немесе мени чакырбасаңар армия курал көтөрөт офицерлерге деп айтканда Замат да аны кармашты. Ошо Путин өзү эмес, башка анын мындай өкүлү аны менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Бирок андан кийин камап салышты, такыр дайыны жок да азыр. Ушундай нерсе болуп атат. Жалпысынан ошо мобилизациядан баш тартып жатат да өкмөт. Ушул себептен деп атат. Анткени Орусиянын ичинде революция, төңкөрүш болуп кетиши ыктымал дейт да. Кээ бир дагы пропаганда каналдарында 17-жылды эстеп башташты деп айтып жатышат. Экономика жарым-жартылай жарандык болуп атат. Заводдордун көбү эле жарандык продукция чыгарат. Өлкө командалык согуштук экономикага өткөн эмес. Гулаг жок азыр Орусияда. Коомдук толук көзөмөлдө жок деп айтылып жатат. Россияда чек араны толук жабуу жана катуу репрессия сыяктуу кескин чараларды качып жатат, анткени аны жасаш мүмкүн эмес деп атат азыркы Орусияда. Алар системаны турктуу мындай азыркы иштеп жаткан нугунан жыгып салышы ыктымал дейт, эгерде бул толугу менен ушундай командалык системаны катуу репрессияны жасаса дейт. Технологиянын да чектөөлөрү бул жерден чоң маселе жаратууда дейт да. Мисалы үчүн компоненттер технология боюнча Кытай, Иран жана Түндүк Кореядан көз карандылык бар дейт да. Ошон үчүн ошол тоталдык, мисалы үчүн чоң ошол Советтер Союзундагыдай 5000, 6000, 10000 танка, самолет чыгаргандай күч жок дейт. Ошол кезде ленд-лиз болчу да, мисалы үчүн баштыш өлкөлөр жардам берчү СССРге. Ошол эле баягы жардыргыч заттарды, октарыны, танкаларды, самолетторду ленд-лиз менен акысыз алып берген да. Ошо эгерде согуштан кийин калып калса, ошондо төлөйсүңөр, азыр төлөбөйсүңөр деп бере берген да ошо Орусияга АКШ жана Британия тарабынан да, эң көбү АКШдан келген. Ал жок Орусияда, ленд-лиз жок Орусияда, ошон үчүн ресурс жок. Кытай болсо бекер бербейт, ленд-лиз сыяктуу америкалыктарда бекер курал бербейт атат Орусия. Сатып атат. Ошон үчүн жыйынтык Орусия абдан олуттуу деңгээлде согушууда. 2022 жылда атайын операция алдаганча ашып кеткен. Бирок тоталдык согушка жана призывке өтүү Кремль үчүн өзүнүн кыйроосун тездетиши мүмкүн жана жалпысынан Орусиянын территориалдык бекемдүүлүгүнө, бүтүндүгүнө чоң андай тобокелдик жаратышы мүмкүн деп айтып жатат да. Россия үчүн коркунучтар кандай деп мындай санасак, ошол кесиптештер менен каттарында чагылдырып атат. Аскердик жеңилүү жана узак мөөнөттүү стратегиялык алсыздануу коркунучтары дейт. Эң курчуп жаткан коркунучтар бир фронтто чабуул темпи жай айланып калды.
алдыга жылуулар бар, бирок өтө жай дейт. Элдер кырылып атат дейт аскерлер. Акыркы якуттардын отряддары кырылды деп дагы ошол Украинанын атайын кызматтары YouTube'да видеолор таратып атат. Украинанын дрондор жана алыскы соккулар көбөйүп атат. Орусиянын артыкчылыгын мындай жок кылып атат, экономикалык артыкчылыгын. Азыр баса бензин боюнча кээ туугандар жазып атат, кайра бензин пайда болду дейт, Казакстандан келди окшойт дейт. Ошол 700 000 литрдей келди окшойт дейт. Анткени заправкалар кайра бензин бере баштады деп айтып жатышат да азыр туугандар. Албетте азыр лимитти чоңойтушту, 40 литрге 30 литрге чейин чоңойтушту. 20 литр болчу, 10 литрге чейин түшүп кеткен, азыр 30 литрге чейин чыгып кетти дейт. Жаңы мобилизация чечүүчү бурулуш жасоо оор дейт. Ошол жаңы жалпы мобилизацияны кылыш мүмкүн эмес дейт. Аны эки себеп бар. Бул биринчиден эл жини келет дейт. Экинчиден анчалык көп аскердик күчтөр жок дейт. Мисалы үчүн СССРде ошо бүт балдарды бусификация кылыш үчүн бустар да жетиштүү болчу, аскерлер да жетиштүү болчу күчкө салып. Азыр болсо ушуну мобилизация кылсаң аскериң жетишпей жатат дейт. Эң көп ошол 40-30 миң кишини мобилизация кылганга азыр эле ал бар дейт Орусияныкы. Анан экономикалык басым өсүүдө, демография начарлоодо элдер төрөлүп атат. Экинчи дүйнөлүк согушта анын мисалы үчүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин элдер көбөйө баштаган, 10дон 12ден бала төрөй баштаган. Азыр болсо минуска кетти, Орусиядагы бала төрөө минуска кетип атат да. Тиги аскерге алайын деген элдин бир 30% картайган да. Картайган адамдарды алып атышат, эми кимиси макулдугун берсе, кээ бирлерин алып атат, бирок көбү согуша албайт, пенсионерлер дары ичип жүрөт да. Ошол нерсе дагы бар экен Орусияда бүгүнкү күнү. Анан квалификациялуу кадрлар, аябай акылдуу балдар качууда, кетүүдө, аймактар аралык чыңалуу күчөөдө. Татарстан унчукпай жүрөт. Татарстан дагы эле баары бир ички чыңалуу өсүп атат дейт. Дал ушундай эле мисалы үчүн Якутияда бүгүнкү күнү алар өзүнүн бюджетин башкарганга укугун алып салды, буйруктары менен борбордук Орусия. Бирок аякта да, Якутияда да, ошол Осетияда да башка сөздөр башталып атат. Осетиянын президенти азыр Путиндин кеңешчиси болуп кетип калды да, мисалы үчүн. Дал ушундай нерселер Армения колдон чыкты. Орусиянын ичиндеги региондор ошол Арменияга жакын, Грузияга жакын, ошол эле Чечняда, Ингушетияда бир кызыктай сөздөр сүйлөшүлө баштады дейт. Ошол эле Шиберде өзүнчө Шибер республикасы деп Немцов тирүү кезинде ушундай нерселер айтылып жаткан да. Азыр ошол чыңалуулар дейт өсүп атат дейт. Улуттук республикаларда бүт эркектер чыгарып кетишкен дейт. Майда бүт буряттарды, жанакындай алтайлыктарды, хакастарды согуштан азыр Украина алардын баарын жок кылды, жакуттарды, ошол жакуттар сахаларды да. Эми дейт ошол толугу менен ал жердеги калган адамдар дейт чыңалууга өтүп атат дейт. Мисалы үчүн ошол эле сахалар аябай көп мындай башкирлер аябай көп аргандай улуттук өзүнчө аң сезими өсүп атат да алардыкы. Эмнеге бул алып келет? Эмне үчүн азырынча фаталдуу эмес? Мисалы үчүн эмнеге Орусия азыр ошо акыркы күнүбүз келди, эми биз толук мобилизация кылабыз деп айтпай атат. Анын дагы башкача мындай себептери бар деп айтып жатышат серепчилер. Биринчиден, Орусияда ядролук курал дагы эле бар. Ошону акыркы жооп катары сактап жатышат. Аймагы чоң жана ресурстары мол, ресурстар Орусияныкы түгөнгөн жок. Аны сатуу эле кыйынчылыкка жатып атат санкциялардын эсебинен. Жана ошо орусиялык НПЗлерге Украинанын соккулары кичине сырьёну иштетүүгө мындай бөгөт коюп жатат. Кремль гибриддик инструменттерди колдонууда жана репрессивдүү аппараты күчтүү. Маалыматтык согушту Орусия аябай мыкты жасап атат. Европада, ошо АКШда, дүйнө жүзү боюнча ошол дагы чоң мааниге ээ экен туугандар. Биз да кыргыздар маалыматтык согушту өткөргөнгө эл аралык мейкиндикти үйрөнүшүбүз керек, сөзсүз. Анан Кремль ошол репрессивдүү аппараты аябай күчтүү эмгичекте. Эми мындай да, баягы элде баягы өз эрки менен ойлогон, бийликке каршы чыккан адамдардын саны дагы эле ошол армия жана Росгвардия жана МВДдин күчтөрүнөн азыраак да, алсызыраак. Ошол да чоң ролду ойноп жатат бүгүнкү күнү. Анан эл да кичине коркогураак да, коюнураак, ошол да чоң ролду ойноп жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мамлекет бекем Орусияда. Ошон үчүн алар жалпы мобилизацияны кылганга шашпай жатышат да. Эки ачада, бир четинен азырынча күчтөрүбүз жетип турчудай деп айтып атышат орусиялыктар, экинчиден эгерде чыныгы мобилизация кылсак бийлик оо дарылат деп айтып атышат да орусиялык ошол серепчилер.
Бирок коркунучтар өсүүдө, Кремль муну түшүнөт, ошондуктан тоталдык согушка өтүүдөн мындай качып жатат да, мындайын айтканда туугандар. Корутундууну айтсак, эми жалпы маалымат 26 жылдын ошол кулжа айынын реалдуу окуяларга негизине туура келет. Украина терең тылдагы соккуларды кыйла күчөттү. Согуш бул фронт гана эмес, бул экономика, логистика, технология, коомдун өзүнүн ой пикири, коомдун баягы аң сезими да, ошо согуштун чоң бөлүгү. Бул 3 тармакта тең Орусия терең тартылган. Анын артыкчылыгы акырындык менен Орусияны пайдасына эмес. Тескерисинче ага каршы жылууда бүгүнкү күнү. Бирок натыйжа Украинага колдоого көз каранды. Украина тоталдык түрдө ленд-лизген же болбосо ошол анын өнөктөштөрүнүн колдоосуна көз каранды. Кичине эле азайса көз карандылык, утат, кичине көбөйсө көз карандылык же ошол эле өнөктөштөрү жетиштүү түрдө курал жарактарды камсыздоону, акчаны бербей койсо, Украина тез эле утула баштайт да. Орусиянын күчү ага жетет. Орусиянын негизги бүгүнкү расчету ошондо да. Азаздан Украинаны колдоп аткан анын тарапташтарын, алардын ошол колдоо каалоосун азайтуу жана акырындап ошол колдогон өлкөлөрдүн санын кыскартуу. Ошондо Украина утула баштайт да, Орусиянын расчеттору боюнча. Жана бүгүнкү күнү Польшада болуп аткан нерселер Орусиянын гибриддик согушунун мыктылыгын жана натыйжалуулугун көрсөтүп жатат да. Орусияда шанс бар дагы эле Украинаны жеңгенге. Анан текшерилген факт чек жасасак, ошол Сипри булагы, IISS Military Balance, Carnegie Endowment деген, Украинская правда, PBC News, Медуза, Милитарный, TWZ, Киев Independent, Janis Клюгге, SWP. Ушул булактардан карадык, аналитикалык мындай сайттар алар. ISV, мисалы үчүн Согуш жана Тынчтык изилдөө институту. Орусиянын дагы каналдарын карадык. Ошол жерден РБК, Новая газета деген материалдарын да карадык. Анан ошол жалпы каналдарында маалыматтарын ошол карадык да. Анан негизи бүгүнкү күнү ошол ушундай абал болуп жатат. Ошон үчүн Орусия Украинаны толук күчү менен баса алганга жол албай атат. Анткени бийликтен ажырайбыз деп ойлоп жатышат бийликтери. Биринчиден, экинчиден, азыркы колдонуп жаткан ыкмалар орусиялык бийликке жетиштүү көрүнүүдө да, жетиштүү сезилүүдө. Ошон үчүн бул согуш мындай баягы кууратуучу же болбосо солуктуруучу согушка айланып баратат. Бул деген согуш улана берет окшойт туугандар. Дагы ошо прогноз боюнча 1-2 жылда уланышы ыктымал. Украинанын тарабына жеңиш жана инициатива өтүп атат. Бирок Украина өтө көз каранды батышка, эгерде кичине эле бирдемке бурулса, бузулса, заматта эле утула баштайт да. Бирок Украинанын ички консолидациясы элдин консолидациясы күчтөнгөнүн көрүп, албетте ишенсе болот да, жеңчүдөй окшойт деп. Эми кандай нерсе болорун көрөлү жакын арада. Баары бир Орусиянын калкы дагы, экономикасы да, анан ресурстары да жетиштүү азырынча. Бир гана ушинтип жалпы мобилизациядан качып, кандайдыр бир эки жолдун ортосун таап, тең салмактап, Орусиянын бийлиги эми ошондой ойлоп атат да, ошондой кылып атабыз деп. Азыр өзүнүн саясатын жасатат. Ошон үчүн толук кандуу согушка кире элек деп эсептесек болобу? Аны комментарийден мага жазгыла да. Мен өзүм ушул чечимге келдим. Утулуш башталып атат Орусияда, бирок өзүлөрү өтө эле ошого кайдыгер болуп аткансыйт да. Өзүлөрү азырынча болуп аткан иштер жетиштүү деген жаткансыйт да. Бирок сиздер башкача пикирде болушуңуздар мүмкүн. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу экономист. Билесиңер, биздин экономикабыздын 16% Орусияга көз каранды. Ремиттанстар же болбосо сырттан келген акчалар Орусиядан кескин келет. Бул жылы канча болот көрөлү да. Орусияда тынчтык орносо, Украина менен Орусиянын ортосунда биз гүлдөйбүз. Тынчтык орногосо кичине кыйналат окшойбуз да, бирок биздин эле өз жолубузду таап кетип атабыз. Бензин болсо кризисин тез сезебиз да. Ошо биздин азыр бийликтер туура иштерди кылып атат. Анан аны бизге мындай жумшартканга аракети зор. Ошон үчүн биз азырынча сезе элекпиз, бирок ошондой коркунучтар дагы али бар да. Ушундай, сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис болду. Сиздерге бизнес план, ТЭО керек болсо, изилдөө керек болсо экономикалык тараптан, бизнес тараптан бизге ошо видеонун астындагы номерлер бар, ошо WhatsApp боюнча жазгыла. Сиздерге сонун документтер жазып беребиз. Инвесторго берсе болот аны, банкка, эл аралык фондко, өнүктүрүү фондуна берсе болот. Кыргызча, орусча, англисче, кытай тилинде да жазып бере алабыз керек болсо.
Анан ошонун менен сиздер каржы аласыздар, бизнесиңерди чоңойтосуздар, кандайдыр бир бизнестеги болуп калган маселелерди чече аласыздар да. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.